Саламатсыздарбы, кадырман калың журтум, кыргызстандыктарым, кара көлдүктөрүм, баарыңыздарды эртеңки кирип келе жаткан 31 август эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен баарыңыздарды өзүмдүн атымдан жана ошондой эле үй бүлөмдүн атынан чын жүрөгүмөн куттуктаймын. 1991 жылы 31 августта Кыргызстандын эгемендүүлүк мамлекети болуп жарыяланган. Мына ошол күндөн тарта Кыргызстаныбыздын өзүнчө тарыхы пайда болгон. Өлкөбүз өзүнүн башынан канчалаган кыйынчылыктарды өткөргөнүнө карабастан ийилди, бирок сынган жок. Мына ошонун артынан азыр өзүбүздүн гимнибиз, өзүбүздүн конституциябыз, өзүбүздүн тубубуз бар. Эгемендүүлүктү алууга жеңил болгон жок. Буга чейин миңдеген жыл эгемендүүлүк үчүн эңсеп күрөшүп келишкен. Ушундай жаркын жашоодо жашап жаткан үчүн ар бир Кыргызстан жараны бактылуу десек болот. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө бакубатчылык болсун, тынччылык болсун, жарык болсун, жылуу болсун.